бүт жолда жүрөт. Түнкүзүнчү канча деген водительдер кырсыктады. Жылкыларын сүзгөн күндөр болду. Сүзөт, жылкысы мисалы өлүп жатат да. Элдер чогулат, ошол жерге деле эзи деле келет экен да, эзи меники деп айтпайт экен да. Анан мына машина болсо талкаланат, жылкыларын бош кое берет. Негизи мал баккандан кийин байлаш керек да. Байлап, кечки күндүз кой берсин, пожалуйста. А кечкизин корого киргизип, жети өйдө тоого айдап койсо болот. Ушу кеңештен Канзаводко чейин малдар бош жүрөт да. Айрыкча ушу өйдө яктын малдар бүт эле. Бир эле машина 3 жылкыны уруп кеткен эле да. Ушу жылкылар өзгөчө ушу жылкы чоң кара малдар да. Ушу байлап койсо же жанагындай моюндарына бир нерселер тагып коет экен го. Атарша эте турган. Ошолорду тагып койсо болот эле. Элдин абалына калып атат канча деген. Талас районунун аймагында көбүрөөк катталып атат да. Анткени Суу-Самыр Тараз Суу-Самыр автожолу көпчүлүк бөлүгү Талас районунун аймагы аркылуу өтөт. Ошол себептен Талас районунун тургундарына, жашоочуларына малдарыңарды кечкисин кароосуз калтырбай, баягы королорго камап, Бишкек Талас каттамында жүргүнчүлөр көбүнчө ошолор күн кечкисин жүрүп калып атат. Аларга дагы эскертет элек, баягы белгиленген ылдамдыктан ашпай, белгиленген ылдамдык менен айдашса, жол кырсыктары дагы аз болот эле.